Саламатсыңарбы менен кымбаттуу окуучуларым. Бүгүн технология сабагынан бөлмө өсүмдүктөрүнө кам көрүү боюнча сөз кылабыз. Анда эмесе даяр болсоңор, онлайн сабагыбызды баштайбыз. Сабакты баштаар алдында 4 сабыр айта кетейин. Кыш кетти, жаз да келди жаркылдаган. Эч жан жок кыштагыдай калтыраган. Нуруна күндүн берген бою балкып, жанданды өсүмдүктөр алсыраган. Анда эмесе сабагыбызга кайталы. Сабактын темасы бөлмө өсүмдүктөрүнө кам көрүү жана бөлмөдө өстүрүлүүчү өсүмдүктөр. Сабактын максаты бөлмө өсүмдүктөрүнө кам көрүү боюнча таанышасыңар. Бөлмөдө өстүрүлүүчү өсүмдүктөрдү билесиңер. Эмгекке, өнөргө, өжөрлүккө, сергектикке тарбияланасыңар. Гүлдөрдүн сырткы көрүнүшүнө көңүл буруу зарыл. Алардын бутактары менен жалбырактарын өз учурунда карап турбаса, саргайып, курап кетет. Анда ага ар кандай зыянкеч курт-кумурскалар топтолуп, түрдүү, жугуштуу илдеттердин чалдыктырышы мүмкүн. Бөлмө өсүмдүктөрүн өстүрүү талыкпаган эмгекти талап кылган эң кызыктуу иштердин бири. Өзгөчө бөлмөдө өстүрүлгөн өсүмдүктөр жарашыктуу көрк берип, жагымдуу маанай тартуулайт. Азыр жылдын кайсы гана мезгили болбосун, жалаң гүлдөрдү өстүрүү менен чектелбестен бөлмөлөрдө жана чакан күнөөсканаларда жер жемиштин түрлөрүн өстүргөндү көрүп эле жүрөсүңөр. Эшигин көрүп төрүнөт дегендей эле, айылда болсо бакчасына, ал эми шаарда болсо балконуна карап эле ал жерде кандай адам жашаарын билип койсо болот. Анда эмесе өзүнүн кооздугу менен таанылган, дүйнөдө сейрек кездешкен айгүл гүлү жөнүндө сөз кылабыз. Айгүл гүлү негизинен Баткен районунда өсөт. Бул гүл илимде Рябчик Эдуарда деген аталыш менен белгилүү болуп, 1978 жылы СССРдин Кызыл китебине киргизилген. Айгүл гүлү жыл сайын апрель айынын орто ченинде ачылып, май айынын орто ченине чейин гүлдөйт. Башка гүлдөрдөн айырмаланып, гүлдөө мезгили да 20-25 күндү өзүнө камтыйт. Анын дагы бир айырмачылыгы боюнун бийиктиги 1-1,5 метрге чейин өсөт. Бул ажайып кооз гүл жалаң гана таштуу жерлерде өсүп, тамыры да терең жайгашкан. Айгүл гүлүнүн 1-2 сөңгөгүндө 5-6дан, айрымдарында 7-8ден кадимки коңгуроону элестеткен таажылуу, узун жалбырактуу, кочкул кызыл, сары түстөгү гүлдөр орун алып, адамдарды өзүнө тартып турат. Гүлдөргө сууну жалбырактын үстүнө куйса кычкылдануу жүрүп, жалбырак тез чирийт. Андыктан сөзсүз түрдө гүлдүн тамырына туштап куйган оң. Гүлдөрдү бир жылда бир, жазында же күзүндө топурагын алмаштыруу үчүн сөзсүз түрдө көчүрүп туруу абзел. Анда эмесе бышыктоо үчүн суроолор. Биринчи, бөлмө гүлдөрүнүн түрлөрү. Экинчи, үйдө өсүмдүктөрдү багууга кандай жардам бересиңер? Берилген суроолорго жооп берип, дептерлерге жазабыз. Үйгө тапшырма өзүңөргө жаккан өсүмдүктөрдү өстүрүү боюнча маалыматтарды топтоо. Сабагыбыз аягына жетти. Анда эмесе саламатта калгыла балдар.